Армрестлинг боюнча бир катар жеңишке жеткен Сыймык учурда Кыргызстандын чемпиону. Сыймыктын кол күрөшкө болгон кызыгуусу достор арасында күч сыноодон улам баштаган. Азыр эми Бишкектеги ири мелдештерге катышып келет. Сыймык Тилек уулу архитектор кесибинде Бишкектеги жогорку окуу жайларынын биринде билим алат. Бош убактысында ал жаш балдарды машыктырып келет. Аймактарда спорттордун бул түрү анчейин популярдуу эмес. Ошондон улам кол күрөш боюнча машыктыруучулар дээрлик жокко эсе. Бунда мисалы күрөшүп жаткан учурда чыканак өмөнүн үстүнөн чыгып кете турган болсо, буга фол берилет да. Бул спортто возрастной категория жок. Ар бир эле окуучу болобу же чоң адам болобу бул спорт менен катышса болот. Машыгып турнирлерге чыга алат да. Салмакка карайбы? Сөзсүз весовой категориялар бар. Ошолор менен даярданып, атайын вестерин туралап катышат. Сыймыктын иниси Бактияр агасынын ийгилиги, спорттогу чыдамкайлыгына баа берет. Бактияр да учурда кол күрөштүрүп, мелдештерде байгелүү орундарга ээ болуп келет. Бул спортко кызыгымдын себеби бул айылда жүргөн кезде байкем шаарга келип, ошол жактан кол күрөшүп калды. Армрестлинг боюнча байкемдин жараткан ийгиликтерин көрүп, мен да ошого кызыгуум артып, байкем экөөбүз айылдан кээде мен менен машыгууларын кылчу. Мен да аны көрүп, ошол кызыгуум арта баштады. Ошол айылдан кызыккан боюнча үйдөн бир аз машыгып жүрдүк. Шаарга келип, андан кийин уже чоң турнирлерге чыга баштадык. Сыймыкка кол күрөш менен алектенүү, ырахат алып келүү менен катар жеңиштин да даамын татууга түрткү боло алды. Армрестлинг менен алектенүүгө аз убакыт болсо дагы ал Кыргызстандын чемпиону боло алды. Булар менин сыйлыктарым. Мен бул кол күрөш спорт менен 2019-жылдан бери катышып келем. Ошондон берки убакытта жеткен менин ийгиликтерим десем болот. Булардын эң негизгилери болуп эле мага Кыргыз Республикасынын чемпионатынан алган медалдар. Эң биринчи ошо 2021-жылы республикага биринчи жолу катышып, биринчини сол кол боюнча биринчини камсыз кылгам. Ошо андан кийинки жыл болсо, быйыл Баткенге барып дагы Кыргызстан чемпионатында дагы 1 алтын, анан 3 күмүш медалын алып келдик. Профессиональный турнирден, эң биринчи турнирден чемпион болгом 70 кг боюнча. Быйылкы жылдын эң алгачкы ийгиликтеримдин бири бул Барскон Бүркүт аттуу турнирде 80 кг чейинки салмактагы категорияга чыгып, чемпион болуп, кубок жана бир нече сыйлыктар менен сыйланганбыз. Бул спорттун түрүнө кызыккан адамдар үчүн Бишкек шаарында парктарда атайын мелдештер өткөрүлүп турат. Ал жактан жеңишке жеткен жаш балбандарды кыска видеолорго тартып, социалдык баракчаларга демөөрчүлөрдү тартуу максатында жүктөп келишет.